Salam dostlar, bu videoda biz sizlermenen çoğu Honda Fit birinci pokolenyası boyunca söz kılavuz. Bu videoda ardayımkıda ele Honda Fit'tin minus plus jактарын жаман жакшы сапаттарын айтып, кыскача толук тарыхын жана мүнөздөмөсүн айтып бөлүшөмүн. Ошол себептүү каналга катталып, лайк басып, подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Honda Fit birinci pokolenyасы 2001 жылдан 2007 жылдары иштелип чыгарылган Жапон өлкөсүндө жана бир канча өлкөлөрдө чогулдурулуп иштелип чыгарылган. Машина 7 ступенден турган вариатор коробкалары менен жана болсо 5 ступенден турган автомат механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. Машинанын узундуктары 3 метр 845 сантиметр, генендиги болсо 1 метр 681 сантиметр, бою болсо 1 метр 550 сантиметр, салмагы болсо 990 килограммдан 1 тонна 100 килограммга чейин болуп иштелип чыгарылган машина. Бензин куюлуучу багынын объему 42 литр болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналар 5 эшиктен турган хэтчбек эле кузовторунда иштелип чыгарылган. Бүгүнкү күндө 4-чү поколениясына чейин бар. Европа аймагында бул Honda Fit'ти Honda Jazz деп коет. Албетте биздикилер болсо сол уролу Jazz, оң уролу Fit деп коюшат. Бул машиналардын моторлорунун объемдору 1-2 литрден 1-2-3, 1-5 литрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчтөрү 78 аттын күчүнөн 110 аттын күчүнө барабар болгон. 2004 жылы бул машинаны дагы мыкты деңгээлде өзгөртүп, заманбап кылып иштеп чыгарышкан. Бул машиналар сырткы көрүнүшү жагынан дагы спортивный болуп тыпыйып, технический жактан дагы мыкты болуп иштелип чыгарылган. Машина тыпыйып кичинекей болгону менен 4 килтейген адам ичине кенен эле батат. Машиналар алдыңкы дөңгөлөгү тарта турган болуп жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп, спортивный варианттарда дагы иштелип чыгарылган. Мына ошол себептүү бул машиналар шуулдап мыкты жүрөт. Трассада дагы, шаар ичинде дагы өзүнү мыкты деңгээлде көрсөткөн машина. Биринчи поколениясы бул Жапон өлкөсүндө абдан популярный болуп, элдердин сүймөнчүгүнө айланган машина болгон. Машинанын салон жактары мыкты функциялар менен иштелип чыгарылган. Бир сөз менен айтканда, бул машиналар заманбап машина. Кантсе дагы бул машиналар мыкты машина, Жапон туугандардын машинасы. Мына ушундай Honda Fit'тин кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо минус плюс жактарын айтып бөлүшүп кетейин. Жакшы жактарынан айта турган болсок, машина экономичный, динамичный, резвый, тормоздары мыкты иштейт. Салон жактары дагы ыңгайлуу, комфортный машина. Көрүнүшү жагынан дагы жакшынакай көрүнөт. Машинаны башкарганга оңой. Эгерде машинанын жакшы абалындагысын сатып ала турган болсоңуз, бул машина мыкты деңгээлде сизге кызмат кылып берет. Башкача сөз менен айтканда, бул машинага ремонттун кереги жок болот. Машина хэтчбек кузовунда болгону менен бул машина кенен, ходовой жактары дагы жакшы, шумализациясы дагы жакшы. Машина бекем машина, надежный. Эч качан сизди көчөдө калдырбаган машина болот. Эгерде сиз бензинди аз жеген машина издеп жүрсөңүз, мына ушул машинаны сатып алыңыз. Бул машина чынында эле жакшы машина болгондуктан, бензинди аз жегендиктен, бүгүнкү күндө бул машиналардын баасы асманга чыгып кетти. 4000, 5000, 6000 долларга чейин бар. Биринчи поколениясы болгонуна карабастан, бул машиналар
kımbat satılууда бүгүнкү күнгө чейин. Машина чынында Жапон туугандардын качествосы. Мен билбейм, бирок согуш адамдарды мыкты, качестволуу нерселерди жасаганга үйрөтүп коет окшойт. Дегенкиси немец туугандар дагы көп согушкан, Жапон туугандар дагы көп согушкан, Корей туугандар дагы көп согушкан. Мына ошол себептүү бул машиналардын качествосы абдан мыкты. Албетте российский машиналар дагы бүгүнкү күндө мыкты болуп иштелип чыгарылып жатат. Машинанын печкалары дагы жакшы иштейт. Заманбап, комфортторго бай машина. Арканкы сиденьялары жатат. Мына ошол себептүү арка жагында чоң багажник болуп калат. Ремонт жагы дагы абдан эле татаал эмес. Бул машиналар кандай болсо дагы бүгүнкү күнгө чейин абдан бат-бат сатылган машина. Коробка передачалары, мотор жактары дагы мыкты. Жөндөн жөн эле май жеп бузулуп өнөрүнү көрсөтпөйт. Чынын айтканда машина мыкты машина, чыныгы Жапон качествосы. Мына ушундай кыскача толук плюс жактары болду. Минус жактарынан айта кетейин. Honda Fit бул жакшы машина. Бирок эгерде сиз газовай тетип эле эптеп-септеп эле машинаны булкуп-сулкуп айдай берсеңиз, албетте көптөгөн проблемалар келип чыгат. Машинанын запчастары дагы кымбат, ремонту дагы кымбат, жада калса машинанын өзү дагы кымбат. Бул машинанын ордуна седан кузовундагы килтейген эле машина алсам болбойбу деп ойлонуп каласыз. Же болбосом 8 орунду семейный машина эле албайымбы деп каласыз. Ходовой жактары жакшы, бирок бир аз жесткийраак, машина жерге жапысыраак. Эгерде сизге 5-6 адам бата турган машина керек болсо, же болбосом багажниги кенен машина керек болсо, бул машинаны албай эле коюңуз. Анткени бул машина хэтчбек кузовундагы машина. Бирок машина чынында мыкты машина. Эгерде сиз бул машинаны сатып алгыңыз келсе, 1-2 эле адам минген машинаны алыңыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бою бул машиналарды такси кылып мине берип, талкалап бүтүштү көптөгөн адамдар. Мына ошол себептүү эгерде сиз такси болгон Фитти ала турган болсоңуз, чынын айтайын, ал Фиттердин көбү чарчап, авария болуп сүзүлүп калган машиналар. Эгерде сиз жакшы абалдагы Фитти алгыңыз келсе, анда 5-6 миң долларга алыңыз. Мына ошондо машина чынында сизге мыкты деңгээлде кызмат көрсөтүп берет. Эгерде сиз чарчап калган Фитти ала турган болсоңуз, мен бул видеодо айтпаган минус жактарын дагы көрөсүз. Мына ушундай кыскача толук Honda Fit машинасынын плюс минус жактары болду. Кыскача толук тарыхы жана мүнөздөмөсү болду. Видео пайдалуу болду деп ишенем. Достор, лайк басып, подписка болуп, видеону бөлүшүп коюңуздар. Алдыда кандай машиналарды обзор кылышымды каалайсыз, комментарийге жаза кетиңиз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.